Өлкө башчысы Садыр Жапаров Көкбөрү боюнча дүйнө кубогуна катышат. Бул тууралуу бүгүн 4 августта Көкбөрү Федерациясынын президенти Талас Бегалиев маалымат жыйынында билдирди. Аталган иш-чарага президент Садыр Жапаровдун катышуусу күтүлүүдө деди. Ошондой эле Бегалиев аталган мелдеш толугу менен демөөрчүлөр тарабынан каржыланаарын билдирди. Ал эми чет өлкөдөн келген оюнчуларды кыргыз тарап ат менен камсыздай турганын айтты. Мелдешке келген чет элдик оюнчуларды ат менен биз камсыздайбыз. Казакстандан келе турган 6 команданын 5 командасы гана өздөрүнүн аты менен келет деди ал. Мындан сырткары Бегалиев эгемендүүлүк күнүнө карата өткөрүлчү президенттин кубогу 24 августта Ош шаарында боло турганын кошумчалады. Бишкек жүргөнчүлөр автотранспорт ишканасы айдоочуларды жумушка чакырат. Бул тууралуу бүгүн 3 мартта Бишкек мэриясынан кабарлашты. Айдоочулар үчүн талаптар: айдоо тажрыйбасы D категориясында 3 жылдан жогору болушу керек. 21 жаштан 60 жашка чейин. Бардык суроолор боюнча 0705 86 84 64 0312 53 18 14 WhatsApp номерлерине кайрылса болот. Дареги 7 апрель көчөсү 4 калоочулар дагы жазса болот. Мекемеден билдиришкендей, автобус айдоочуларынын айлык акысы 30 миңден жогору болмокчу. Көкбөрү боюнча дүйнө кубогуна карата баасы 1 миллионго бааланган тайгазан даярдалып жатат. Бул тууралуу бүгүн 4 августта маалымат жыйында Көкбөрү Федерациясынын вице-президенти Рамис Жунусалиев билдирди. Маалым болгондой, дүйнө кубогуна карата учурда жаңы коопсуз тайгазан даярдалып жатат. 2 жуп тайгазандын баасы 1 миллион сомду түзөт. Жунусалиевдин айтымында мындай тайгазандар коңшу өлкөлөргө дагы сунушталууда. Ошондой эле Жунусалиев өлкөдөгү ат майдандарга токтолуп, учурда борбор калаада 20-30 миң көрүүчү ылайыкталган ат майданы жок экенин баса белгилеп, мамлекеттик деңгээлде көңүл буруу зарылчылыгын айтты. Мындан сырткары учурда өлкө боюнча бир Көкбөрү мектеби бар экен айтылып, дагы Көкбөрү мектептерин ачуу демилгеси көтөрүлүп жатканы кабарланат. Ал эми чолпонатта өтүүчү Көкбөрү боюнча дүйнө кубогунда билеттердин баасы 200 сомдон 1000 сомго чейин болору жана мелдеш башталгандан аяктаганга чейин сатып алынган VIP орундуктардын баасы 5000 сом экени кошумчаланат. Бишкектен Свердлов районунда мыйзамсыз басып алынган жерлердеги үйлөрдүн пайдалуу бузулууда. Бул тууралуу бүгүн 4 августта кала мэриясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык жер тилкелери мыйзамсыз басып алуу фактыларын аныктоо жана бөгөт коюу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Анын алкагында жеке турак жайларды куруу үчүн жер тилкелерин мыйзамсыз басып алуу фактылары аныкталган. Комиссиялык текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен төмөнкү даректер боюнча пайдалууларда жана турак жай курулуштарын куруунун фактылары аныкталган. Кызыл куруучу конушунда уруксат кагаздары жок курулган 2 пайдубал табылган. Дачная, Керченский жана Кайыңды шоро конуштарында 5 пайдубал коюлган. Ак Тилек конушунда дубалды көтөрүү стадиясында курулуш токтотулган. Ак Тилек 2 жана Дордой конуштарында 2 өз алдынча курулган турак жайлар аныкталды. Бүгүнкү күндө уруксат кагаздары жок курулган Кызыл куруучу конушундагы 2 пайдубалды бузуу иштери жүрүп жаткандыгы кошумчаланат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев президенттин Бишкек машина куруу заводу ачык акционердик коомунун жана Бишкек штамптоочу заводу мамлекеттик ишканасынын базасында жаңы өндүрүш ишканаларын түзүү боюнча тапшырмасына ылайык өнүктүрүү фонддордун жана мамлекеттик банктардын жетекчилери менен көчмө жыйын өткөрдү. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиргендей, көчмө жыйында өнүктүрүү фонддорун жана мамлекеттик банктардын колдоосу жана каржылоосу менен жаңы заманбап өндүрүш ишканаларын түзүү, аларды толук өндүрүш кубаттуулугуна жеткирүү, чыгарылган продукциялардын көлөмүн жогорулатуу, өлкө өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча пландар талкууланып, бир орток келишимге келишти. Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун тутумуна кирген бир катар ишканаларды кыдырып чыккан Бакыт Төрөбаев сентябрда жаңы 4 өндүрүш ишкана ачыларын билдирди. Атап айтсак, алар Кыргыз бетон курулуш, Кыргыз топчу, Кыргыз электроника, Кыргыз темир мык ишканалары. Бүгүн 4 августка карата чет элдик валюталардын курсу менен тааныштырабыз. Бишкектеги коммерциялык банктарда доллар, рубль жана евронун курсу төмөндөгүдөй болууда. 1 доллар 87 сом 40 тыйындан сатып алынса, 88 сом 20 тыйынга чейин сатылууда. Рубльды сатып алуу 91 тыйындан болсо, сатуу 98 тыйынга чейин барууда. 1 еврону сатып алуу 95 сом 60 тыйындан болсо, 97 сомго чейин сатылууда. Ал эми улуттук банкта 1 доллардын курсу 88 сом деп көрсөтүлөт.
Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш. +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.